Бизнестин дагы, экономиканын дагы, коммерциянын, сооданын борбору Бишкек менен Ош. Бардык маселелер ушул эки шаарга чечилет. Негизинен. Bir misal үчүн дыйкан үчүн тракторун оңдогонго bir тетик алайын десе дагы ушул жака келип алып кетиш керек. Же кредит алам десе дагы ушул жака келип алып кетиш керек. Эми толгон токой маселе ушул эки шаар аркылуу чечилет көбүнчө. Ушул жерге келишип алып кетет бардык жокто. Эми азыр эки шаарды жаап алып отурушат. Бирок кантип болбосун бир азап тозок менен өтүп атышат дагы эле эл. Бул не деген бир мындай элди бир азапка салуунун бир немеси. Өз элине күйбөгөн, элдин көөдөнүндөгү дүйнөсүн түшүнбөгөн түркөй кемчонтойлор деп айтам мен. Менимче жалгыз Мадумаров какшап келген болсо эл өзү көрдү го. Муну сабатсыз бийлигиңдин эч нерсеге кудурети жетпегенин, эч нерсеге алы жетпегенин, көзү жетпегенин, эч ким менен сүйлөшө албаганын айтып атпаймынбы? 80 жаран талаада калып ыйлап атат. Аялдар бизди алып кеткиле деп какшап атат. Ошол 80 жаранды бир 2 автобус жиберип алып келе албаган өкмөттөн эмнени үмүт кыласың? Бул бийликтен эмнеге үмүт кыласың, кыргызым, садагам, айланайын? Эмнени үмүт кыласың? Эмне кандай жакшылык күтөсүң мындан? Мен айтып атам, жып жылаңач кылып көрсөтүп койду. Бул өкмөттүн, бул бийликтин колунан барекет келбестигин көрсөтүп койду. Анан баягы ыйлагандын көзү жаман, айткандын оозу жаман болуп эле мен какшап эле келатам. Интеллигент деген сөрөйлөрүң дагы бирөөсү үн кошуп койбой атпайбы? Аксакалбыз деген аксакалдарың дагы бир үн кошо албай атпайбы? Ошол жердеги жаткан бир боорун косо дагы айтпайсыңбы? Абылгазиев колуңдан эч нерсе келбеди. Кет. Жээнбеков эч нерсе келбеди колуңдан. Токтот садагам, кет, айланайын, кыйналба. Аларга караганда мына кээ бир маданият чөйрөсүнүн ишмерлери айтып атат. Маданият чөйрөсүнүн ишмерлери кээдер айтып атат. Айланайын, кече Тынардын кайрылуусу, Тынардын бир нерсе десе эле айтабыз го, куудулдар деп күлөбүз. Тынардын кайрылуусу накта кыргыздын аксакалымын деп отурган аксакалдардын айтуусу сөзү ушул болуш керек эле. Эл акындарыңдын, эл жазуучуларыңдын, академиктериңдин айтаар сөзү ушул болуш керек эле. Демек ошол бир Тынар айткан сөздү айта албаган интеллигенция кыргызга кереги барбы бүгүнкү күндө? Аксакалбыз деп төрдө отургандардын кажети барбы бизге? Ошол 80 бооруң ошол жерде ыйлап жаткан болсо, сен жылуу төшөктө кантип жатасың деген маселени коюш керек беле? Бизде Орусиядагы элчиликтин бүтүн баарын эмне кылып жүргөндөрүн билеби? Көргөн киши барбы? Анан кече чыгып атат, бир учак уюштуруп атат. Айданай, Оренбург менен Казакстандын ортосунда турган экен. Ушунчалык кадыр баркың болсо, телефон чалып койсоң, 2 автобус менен алар деле жеткирип берет. Туура. Демек, сенин кадырың жок. Сени киши катары көрбөйт. Сени менен эсептешпейт. А ушунда эсептешпеген, эч бир нерсеге көз жетпеген, башы жетпеген бир алсыз бечараларды көтөрүп алып келген биздин кыргыздын өзү эмеспи? Эми ушул алып келген